Колунда бар кыргызстандыктар балдарын менчик, балабакча жана мектептерге берип калышкан. Мунун себеби мамлекеттик орто билим берүү мекемелеринде бир класска ашыкча окуучулардын кабыл алынышы, мугалимдер менен окуу куралдарынын жетишсиздиги. Мындай пикирин Жогорку Кеңештин депутаты Динара Ашимова билдирди. Ал мамлекеттик окуу жайлардын сапатына күмөн саноолор бар экенин, мындай суроо жаралбаш үчүн билим берүүдө чоң реформалар керектигине токтолду. Азырдагы ошол болгон бүтүлөрдүн уюткуңарды кайрадан ошо бардыгын ишке ашырып жана жаңы инновациялык нерселерди бүт болуп аткан дүйнө жүзүндөгү алдыңкы нерселерди дагы ошо билим чөйрөсүнө сиңиришибиз керек деп ойлоймун. Билим берүүнүн сапатын арттыруу үчүн анда иштеген кызматкерлерге жетиштүү маяна жана шарт түзүлүп бериш керек. Министр Алмазбек Бейшеналиевдин айтымында, апрель айында каржы маселеси чечилип, билим берүү тармагы үчүн жакшы жаңылыктар күтүлүүдө. Көзүңүздөр көрүп турасыздар, урматтуу президентибиз Сабыр Нуркожоевичтин тапшырмасы менен билим берүү тармагындагы мугалимдердин жана кызматкерлердин айлыгы көтөрүү маселеси турат. Bunu Ministrler Kabineti işe aşırı boyunca alttan aktif iş alıp barıp жатат. Men buna gelgen 10 cumuş günüm içinde değerli 4-5 yolu oturum oldu. Finans Ministerliği menen hükümetin dengeli süreçler жүрүп жатат. Жаңыча коэффициенттерди кошуу менен мындайча айтканда мугалимдердин айлыгын жакшы деңгээлде көтөрүү боюнча иштер бар. Гитептердин жетишсиздиги дагы көп эмгекти талап кылган маселелердин бири. Быйыл Кумтөр ишканасынын колдоосу менен 329 миңден ашык нускада китеп чыгаруу пландалууда. Китеп боюнча алдыбызда чоң көйгөйлөр бар. Бул китептин санынан баштап сапатына чейинки маселелерди биз мындан ары кеңири иш алып барышыбыз керек. Ошол мектеп окуучулары бүгүнкү күндө коомдо талкуу болуп жаткан балага жеткиликтүүлүгү маселесин дагы кайра бир карабасак, анткени китепти бүгүнкү күнү алган окуучу эмес, керек болсо ата энелер көп жерде биз түшүнбөй жатабыз деген критикаларды туура кабыл алып, мунун үстүндө иштешибиз керек. Алмазбек Бейшеналиев быйыл Орусиянын колдоосу менен 9 мектептин курулушу башталарын белгиледи. Алар Каракол, Ош шаарларына жана Сокулук районуна курулат. Ошондой эле ушул жылы Дүйнөлүк банктын кырсыктардын тобокелдигин азайтуу долбоорунун алкагында 10 билим берүү объектиси оңдоп түзүүдөн өткөрүлөт. Максат Леспеков, Талас Аманбеков, 5 канал.